işte o vakti o içimizi daha iş çağırlar. Şunlar oldu da toskon olur etmedi belki. Hemen üstün yetişince şu bollarımı yani. Çok işte gibi daha. Haydi kullanacağız yani. Ne? Yani bu nokat korkunç hükümetleri geldiğinde 10 yılda oldu. Ağaçayla ayında bir kötü işte buluyor. Malbezide bu dikkat başlayan işte vaktanında bir de bazılarından boşuna aldıklar yine yatak tutum tartıp kuşuzlar baldarım yani talantı baldarım işleyipler. Gelişme turu geldik yani. Yıllar şu 10 yıllarda şu yerde savaş veriyor mu olacak yani? Anam bayağı bu sürekçi Picasso ayaktan dayağı şu Picasso ayaktan ne kendine demiş. Bana araganda sökülü demiş. Bana hak verenler. Özünde yaşlı hak koyulan yok. Ben bollar taraftan sökülü çıksa hak olayım. O şu var bolların çarpmasını bu yürekten çıkartırken daha jasalanmayız. Bollar talantlı olsa dedi. Yürekten çıkartırken ikinci kaybolma turban çarpma olur bollar için. Halen süreççiler özlerinin çıkarması kaynaklı yasap. Bu süreççiler çönük koyup süreççiler olsa özünün çıkarması tarafından jasap cevizde tarafından tak koyulattı. Harginamdan diyeyim bilesi. Halen ballar şundayken şu an balların kolundan bir jarından çıkarma bu kaytalanın çıkarma okulat kendine. Anam şu ballara sabah verip dağıdan bir ben bu ucal geçiyoruz. O için aklımca geçiyoruz içimizde. Aytmatında son yıldan zaten görgüzümler bol mektepten живопись, графика, скульптура сабақтарынан көргөзмөлөр уюштурдук. Бошко чапар кеп катышып берип, Бишкекке чейин барып келди. Алар иштер, мугалимдердин көбүсү катышты. Анан жакшы бийликке жетишип атабыз. Балдарыбыз соңку 91 ашылган болсо мектебиз. Ошондон бери балдар бүткөн балдарыбыз азыр алда Россиянын көп шаруаларын иштеп атышат. Чет өлкөдө Америкага чейин ошол мезгилде чыгармалар барып жасаган эмгектери. Ошол жерде жакшы байгелүү орнуна ээлеп келген Иерусалимге барып келип иштебиз. Окуучулар иштери. Казакстанга жакын эле үч окуучубуз эмгектер менен Казакстанга Назарбаевдин чакыруусу менен ушундай балдардын Астана шаарынын өнүктүрүү боюнча өзү уюштурган сүрөттүк немесинде балдар катышып алдыңкы орунду жеңип беришти. Ошондо менен азыр 33-жылдан бери иштеп атам мектепте. Сүрөт чийүү сабактарын берип жүргөнү азыр жалаң ушул. Баягы кыстаган ойлогон кыстаган турмуш жеңет болбой, оюндагы нерсени актара албай кетесиң да, жетише албай эле бирөөлөп кетесиң баягы. Эми ушул азыркы жакшы балдар чоңойду, эми ушу иште чыгармачылыкка берилишке эле өзүбүзчө бир балача багабыз баягы балдар отургузабыз деп жүрдүк да. Мен азыр эми балдар чоңоюп өзү менен өзү болуп атышат. Анан ошого эми азыр киришип атабыз, эми бир кече жакында эле ошо көргөзмөгө да барып катышып келгенбиз. Сөзсүз эми бул жерде бизден бүткөн балдарыбыз бар да, академиянын бул жерден окушуп мектептен. Анан мектеп бүткөндөн ошо академияга барышып ошол жерде да биздин улантышып кайра келип азыр өзүбүз иштеген окуучу балдарыбыз бар, мугалим болуп, жаш мугалимдер бар. Анан ошо ар жерде иштеп атышат. Мына ошто айкелдердин көбүн өзүбүз биздин бүткөн балдар коюп атышат эми. Устаттан шакирт өтөт болуп, ушундай шакирттериңиздер ийгиликке жеткен учур жакшы чыгып баягы. Ал ушундай экен, коом өскөн сайын балдардын аны сезими өсөт экен, баягы азыр техникалык прогрессин болот экен, ар нерсени балдар пайдаланат экен. Жакшы жаңы материалдар чыгып атат, ошолордон пайдаланышат экен балдар. Балдар жакшы эми, баягы айтып коет го.
адамға төрт пайыз талант жетecek деп çıkargan 96% еңбек болуш керек деп. Ошол туура эми ушу балдар азыр мисалы үчүн мектебибизде балдар жөн койсоңуз ошол таланты өмүр бою жабылып көрүнбөй калат. Бул жерге келгенден кийин балдардын таланты басылат экен. Таланттуу балдар албетте талант болуп чыга беришет. Баягы ичиме ачышканы менен баягы бирок ошо балдардын эмгектерин көрүп да өзүнчө сүйүнөт экенсиң дагы, өзүң жасабасаң дагы, ошол жасаса да сен жасагандай болот деп. Кайсыбир деңгээлде кичине болсо да менин эмгегим бар да деп ойлойт экенсиң, баланын өзүнүн таланты менен жаралган болсо делечи. Анан ушу балдарга баягы талант жалгыз болбойт деген балдар ушунчалык саатын жана скульптура сабагынан шаакерчилик боюнча кызыккан бала сүрөттөгүдөй сүрөт жанрында баягы живописте дагы иштешип көптөр ийгиликтер жаратып атышат. Анан бул баягы искусство ушундай экен да, искусствонун эч бир чеги болбойт экен да. Искусстводо дайыма заманга колмо жаш искусстводо өзгөрүп турат экен, өсө берет экен. Анан баягы канчалык деңгээлде баягыдай илимий техникалык прогресс өссө деле, барып адамдын кол алдынан жасаган, кол менен жасаган эмгек башка болот экен да. Баягы ошол адамдын же болбосо ошол инсандын чыгармачылыгын